stop it. Assalomu alaykum. Kupa kanalına hoş geldiniz. Like basıp подписка болгонду унутпаңыз. Жакын эле тарыхта болуп өткөн Совет доорунда өзүнүн атын дүйнөгө тааныткан жана эң чоң мамлекетти башкарган Владимир Ильич Ленин өмүрүнүн акыркы жылдары инвалидтер коляскасында үй бүлөсү достору менен өтөт, эгер аларды чындыгында дос деп атаса. Тарыхчы жазуучу Александр Мясников жана Юрий Лопухиндер өздөрүнүн китебинде Ленин жана Сталиндин өлүмү тууралуу айтканына караганда, өмүрүнүн акыркы күндөрү 1924-жылдын 21-январь күнүнө чейин Советтер Союзунун эл аралык комиссиялар мүчөсүнүн төрагасы болгон. Владимир Ленинди 1921-жылдын июнь айында баш оорусу, баш айланышы жана эс ушун жоготуу, уйкусуздук кыйнай баштайт. Дарыгерлердин ага берген дарылары бара-бара таасир бербей калат. Невропатолог, медицина илимдеринин доктору профессор Леврий Даркшевичтин жазганына карасак, баарынан да Владимир Ильич Ленин өзүнө керексиз адамдар катарына кирип калганына өзүнү жек көрө баштаган. Жазуучу Эдвард Розинскийнин Сталин өмүр жана өлүм китебинде жазганына караганда, 1922-жылдын 26-май күнү Лениндин ден соолугу терс жакка өзгөрөт. Ушул күнү Владимир Ильич Ленин өзүнүн ден соолугу үчүн кайгырып жаткан доктор Николай Семашкого оң колумдун жана оң бутумдун иштебей калуусу бул мен үчүн тигил дүйнөдөн келген биринчи коңгуроо жана биринчи эскертүү деп айткан. Бул сөзүнөн кийин 1922-жылдын май айында Лениндин оң колу жана оң буту такыр иштебей калган. Дагы бир Лениндин өмүрүн изилдеген жазуучу Юрий Фелштинский өзүнүн «Мыйзам жана жетекчилер» деген китебинде 1922-жылдын май айынын акырында Владимир Ильич Ленин өзүнүн секретары Лида Фатиевага Сталинди жердин түбүнөн болсо да таап, алдын алып келүүсүн дайындайт. Эң кызыгы, Сталин Лениндин жанына келгенде Владимирович аны кайсыл жол менен болсо да сионисттик калий таап келүүсүнө сөз берүүсүн сурайт. Сталин болсо өтө тез таасир этүүчү сионисттик калий дарыны таап келүүсүн жана Лениндин аялы Надежда Крупскаяга айтпоого сөз берет. Эми ушул жерине көңүл буруңуз. Сталин Ленинге коркунучтуу убада берген учурда Лениндин секретары Лида Фатиевадан сырткары Лениндин карындашы Мария Ульянова да күбө болот. Евгений Гусляровдун «Ленин жашоодо» деген китебинде Сталин сөз берип чыккандан соң Лениндин карындашы Марияга мен бир гана аны тынчтандыруу үчүн сөз бердим деген экен. Мындай алып караганда азыр аттары аталып өткөн адамдардын көбөлүгүндө дагы бир канча сөздөр болгон. Анда Ленин уу маселеси эмне болгонун сурайт. Сталин болсо заказ жакында даяр болот, бир гана күтүү калды деп жооп берген. Сталиндин коркунучтуу убадасынан бир ай өтүп, 1922-жылдын июнь айында Лениндин ден соолугу жакшы жакка өзгөрө баштайт жана акырындык менен чогулуш жыйындарга катыша баштайт. Бирок бул узакка созулбайт. 1922-жылдын декабрь айында Владимир Ильич Лениндин ден соолугу мурунку абалына кайтат. Ушул эле жылы 1922-жылдын декабрь айында Советтер Союзунун башкы комитети Сталинди Лениндин ден соолугуна жоопкерчиликтүү адам кылып тайындайт. Ушундан кийин улуу Ленин өмүр бою тирүү китебинин жазуучусу Владимир Поцелуевдун жазгандарына карасак, Сталин Ленинди кайсыл врач кайсыл убакта келип дарылоосун көзөмөлдөй баштайт. Бир сөз менен айтканда, Лениндин жашашы же өлүшү Сталиндин колунда болуп калат. Бирок Сталин Ленинге берген убадасын аткарып, сионисттик калий дарын алып берип келген жана ушул себептен Ленин каза болгон деген факттар жок. Дагы Владимир Поцелуевдун жазганына карасак, Ленин секретаршасына айтып бир кат жаздырат. Бул катта партиядагы мүчө болгон адамдарга Сталинди башчы кылып алуудан мурда дагы бир ойлонуп көргүлө деп айткан. Бирок бул кат жетпегендиктен Сталин башчы болуп дайындалган десек да болот. Секретарша Лидия Фатиева өзүнүн күндөлүгүндө Сталин Лениндин аялы Надежда Крупскаяга телефондо ар кандай сөздөр айтып жерге урганы жазылган. Ошол себептен Владимир Ильич өзү даярдаган Сталинди бийликке келүүсүн каалаган эмес. Ленин аты өлтүргөн деп ойлогон достор угуп алгыла. Владимир Ильич Лениндин жашоосуна бир эмес бир нече жолу өмүрүнө кол салуу болгон. Бирок Владимир Ильич баарында аман калган. Ушундай эле 1924-жылы 21-январь күнү Горькийде өз үйүндө бул дүйнө менен кош айтышкан деп биз ролигибизди аяктайбыз. Эгер жаккан болсо лайк басып, подписка болуп, комментарий жазганды унутпаңыз.